Улуу имамдардын бирөөсү өзүнүн Рисала китебин жазганда артынан 80 жолу кайра өзү окуп чыккан экен текшерип. Ар бир окуганда бирден катасын таап, бирден катасын оңдогон экен. Аягында шакиртине карап, балам, Аллах Таала жер бетинде Курандан башка китептин туура так болуусуна ыраазы болбогон экен деп таң калган экен Курандын кереметине. Туура жолдун туусу болгон Кураны Каримге болгон сыйыбыз кандай, сүйүүбүз кандай, мухаббатыбыз кандай деп бүгүн Кыргызстан мусулмандар диний башкармасынын Москва шаарындагы өкүлчүлүгү Москвадагы жашаган мекендештерибиз менен суроо жооп кылып, Куранга болгон сүйүүсүн бир байкап көрөлү деп чечтик. Анда биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум, баке, 1 мүнөт убактыңыздар болобу? Экөөңүздөр бирге бир суроо тандаңыздар. Кандай бул? Суроо тандасаңыздар бул жерден. Бисмиллахиррахманиррахим деп ачайлы. Ушундай передача чыкканбы? Ооба. Бул жакта Акыркы жолу качан? Куранды ачтыңыз эле дейт. акыркы жолу качан Куранды ачтыңыз деп. Эми чынымды айтканда атыңыз ким болот? Дилшат. Дилшат, менин атым Талбек болот. Акыркы жолу ачканыма бир канча 23 февралдан бери ача элекмин негизи. Өтө ийдай турган акыбар. Азыр ушу мечиттен келе атабыз, ушул жылы. Бизден белек келе атабыз. Негизи арабча окуганды билесиз. Араб. Жеңе сиз билесизби? Жок, мен кечөөтөн баштадым иш кылса. Экөөңүздөргө дагы бир белек болсо. Мына биздин адресибиз, расмий өкүлчүлүктүн адреси, барсаңыздар болот. Күнүнө 1 саат, 2 саат, бир жумада бир жолу. Рахмат чоң. Телефондорго байланышыңыздар, сиздерге ийгилик. Бактылуулук каалайбыз. Мейли. Ассаламу алейкум, аке, кандайсыз? Бизден бир суроо, сизден жакшы жооп. Иншалла 1 мүнөт убактыңыз мүмкүн да? Мүмкүн. Разы болсун. Биздин суроолорубуз кагаз түрүндө, арасынан тандайсыз дагы, ошого жараша жооп бересиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Бирөөсүн тандап жооп беребиз. Бул ар бир нерсенин дейт жүрөгү бар. Жүрөк бар да. Курандын жүрөгү ушул сүрө деп пайгамбарыбыз кайсы сүрөнү айткан? Ясин сүрөсүн. Машалла, машалла. Алла разы болсун. Ясин сүрөсүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул сүрө деп айткан, ар бир нерсенин жүрөгү бар. Алла разы болсун. Ушул Ясин сүрөсү канча аяттан турат, шуну билесизби? 83 аят. 73 же 83 сондай. Машалла. Алла разы болсун. Ана эмесе буга биздин бир белегибиз, бул Куран алифеси. Арабча окуй аласыз да? Арабча, майли айтымдан бүткөн. Бул жерде тажвиди менен Куран алифеси бизден белек. Анан бул жерде биздин өкүлчүлүктүн дареги бар. Ушул жерге барсаңыздар, Куран жөнүндө да кененирээк көбүрөөк ушул жерде маалыматтар, сабактар болот, агайлар бар. Байланыш номерибизге барыңыздар. Мейли, рахмат. Алла разы болсун. Рахмат. Биздин суроолорубуз кагаз түрүндө. Ушул жерден тандап жооп берсеңиздер болот. Biz жакшы окушка ham жокпуз да. Биз өзүбүз окуп беребиз. Так. Куранда эң биринчи түшүргөн аят дейт. Куранда эң биринчи түшкөн аят кайсы аят? Куранда эң биринчи түшүрүлгөн аятты билбейт экенмин. Куран окуй аласызбы? Куран окуй аламбы? Машалла, арабча. Ооба. Алла разы болсун. Аны эмесе жок дене бизден сизге кур келип ушул биздин визказ бул жерде дагы кененирээк байлансаңыздар, ушул жакта Куран боюнча сабак берет. Сабак берилет. Сабак берилет. Ассаламу алейкум, эжекелер. Сизге 1 мүнөт убактыңыздар болобу бизге? Бизден суроо, сиздерден жооп. Эгер жообуңуздар канааттандырар болсо бизден белек. Болот да? Макул, берип көргүлө. Макул, аны эмесе биздин суроолорубуз төмөнкүчө кагаз түрүндө жазылган. Аны сиздер өзүңүздөр тандайсыздар, ошого жараша жооп бересиздер. Аны эмесе тандаңыз. Кандай суроо? Ишин ачып көрөсүз, эгер окуй албасаңыз окуп көрөсүз. Куранда пайгамбар Бериңиз. аты канча жолу эскерткен? Мен Куран жөнүндө Куранда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аты канча жолу эскерилген дейт. мен билбейм. Куран жөнүндө. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким экенин ал жөнүндө билесиз бираз? Ошол жөнүндө бираз сүйлөп бериңиз. Балким уккандырсыз бирөө жерден.
Ооба уккам, бирок айта албайм. Сиз деле жардам берсеңиз болот эжеке. Экөлөп тапсаңыздар болот. Балким сиз билеттерсиз. Макул, анда эмесе бизден жок дегенде кургол кетпей, бизден бир визитка болсун сиздерге. Бул жерде визитка биздин өкүлчүлүктүн дареги жазылган. Дал ушул номерлерге байланышсаңыздар, ушул жерде Куранды анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды окутат ушул жерде. Макул, Алла разы болсун. Ассаламу алейкум байкелер, сиздерден 1 мүнөт убакыт барбы? Бизден бир суроо, сиздерден жооп иншалла. Биздин сурообуз кагаз түрүндө. Машалла, Алла разы болсун. Жа, экөөңүздөр бирге жооп берсеңиздер деле боло берет. Бир суроо. Бирок бизден жагымдуу жакшы белек бар. Тандаңыздар. Kur'an'da Peygamber sallallahu аты канча жолу эскерилген? Куранда дейт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аты канча жолу эскерилген, билесизби? Kur'an'da. Тақсыр жооп бериң. Kur'an'da bilmetkeniz mi? Куран жөнүндө маалыматыңыз барбы? Анча эмес да эми? Арабча окуй аласызбы? Жок. Алла разы болсун сиздерге. Анда жоктон бизден ушул визитка. Ассаламу алейкум ака. 1 мүнөт убактыңыз болобу? Куран боюнча бир аз суроо жооп кылып аттык эле. Бир суроону тандасаңыз, жакшы белектерибиз бар, жооп берсеңиз ачып көрөбүз. Кандай суроо? Мен окуп берейин, Куран пайгамбарыбызга кайсы периште аркылуу түшүп турган дейт? Жабраил периште аркылуу. Машалла. Куран арабча окуганды билесизби? Арабча окуган кичинемде билчүмүн, азыр эсиме чыгып калды. Азыр эсиңизден чыгып Муунда окуйм да. Муунда окуйсуз. Ошол сиз арабча окуш үчүн сизге атайын Куран алифбеси деген тажвиди менен атайын биздин өкүлчүлүктүн китеби сизге подарка, белек. Анан сөзсүз өкүлчүлүккө барып билимиңизди өрчүтүңүз, бага. Куран безин түшкөн. Куранды кайра кайтып бериңиз. Адреске сөз кайрыңыз. Бар болуңуз, ийгилик. Ассаламу алейкум багалар. 1 мүнөт убактыңыздар. Бага 1 мүнөт убактыңыз. Бага. Эч кандай уя суроо жок. Бир суроону тандайсыз, 4 эле суроо калды. Тандасаңыз. Кандай суроо? Ачып көрсөңүз анан билебиз да, биз дагы билбейбиз. Куран боюнча да бул негизичи. Билесизби? Фатиха сүрөсү. Мындай кылыңызчы. Эң алгач жаттаган сүрөңүз. Фатиха сүрөңүз. Маанисин билесизби? Маанисин билем. Мына орто эсеп менен жалпылап алганда маанисин айтып бериңиз. Жалпылап алганда ошо бүт эле адамзатты мындай ислам динине чакырат. Бул Мухаммед пайгамбар жөнүндө. Бир аз жаңылыштык бар, бирок ошого карабастан сизге атайын белегибиз бар. Арабча окуганды билесизби? Кичине. Ушуну өрчүтүшүңүз үчүн ушул китеп сизге белек болсун бизден. Анан атайын биздин расмий өкүлчүлүктүн адреси сөзсүз кайрылыңыз байка. Куран биз үчүн түшкөн. Биз аны окушубуз керек. Ийгилик болсун сизге. Кандай саксын? Жакшы болсоңуз. Сизге ушу бизден бир суроо, сизден жооп иншалла. Жообуңуз бизге канааттандырса, анда бизден жакшы бир белек. Анда эмесе бул жерде азыр суроолор бар. Тандасаңыз боло берет, кайсы бирөө болсо. Эгер Куран пайгамбарыбыз саламат кайсы периште аркылуу түшкөн? Куран пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кайсы периште аркылуу түшүрүлгөн дейт? Жабраил алейхиссалам. Алла разы болсун. Бул белек сиздин жообуңуз үчүн. Арабча окуй аласыз? Иншалла үйрөнөбүз. Үйрөнөсө, бул жерде ошо арабча тамгалар менен үйрөнсөңүз болот. Анан бул биздин адресибиз Полянка деген метродо бар. Адреске ушул номерлерге байланышып. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. 1 мүнөт убактыңыздар эже. Куран боюнча суроолор бар да бул жердечи. Эже, бул жакта караңыз. Бисмилла. Ооба. Жооп берсеңиздер атайын жакшы белектерибиз бар. Не дептир суроода? Ар бир намазда окула турган кайсы сүрө? Фатиха? Жакшы билесиз. Анан неме дейчи? Сизге бул суроо жеңил болушу мүмкүн. Куранда эң узун сүрө канча аяттан турат? Кайсы сүрө? Бакара сүрөсү. Машалла. Эң чоң белекти берчи бизге. Атайын эжебизге. Эже өкүлчүлүктү билесизби биздин адрести? Укканда. Кереметтүү Куран-ы Каримди
Жебирейли периште алып түштү. Ошондуктан Жебирейли периште периштелердин арасында эң кадыр барктуусу, эң абзели болду. Куран Кадыр кечесинде түшүрүлдү. Ошондуктан Кадыр кечеси кечелердин эң бир улуусу болду. Бүгүнкү күндө мусулмандардын алсыздыгы, мусулмандардын ынтымагы ыдырап кеткени бизди бириктире турган, бизди бир жамаатка топтой турган Куранга болгон мамилебиз суздугунан болсо керек.